Экс-президент Атамбаевка кандай жооп айтасыз? Ал өкүнгөндүгүн билдирди. Сизди каматкандыгы үчүн мыйзамды бузсам дагы каматпай койсо болмок экен. Өкүнөт. Мен бул суроого жооп бергим келбейт эле, бирок ошентсе дагы өзүмдүн версиямды айтып коеюн да. Көпчүлүгү ойлоду Алмаз Атамбаев каматып койгонуна өкүндү деп. Мен башкача түшүндүм. Алмаз Шаршенович мындай деди. Вы все знаете, каково было отношение народа к нему до посадки и после посадки, dedi. Ал рейтинги көтөрүлүп кетти деп эле кейип атат. Алмаз Шаршенович Текебаевди түрмөгө отургузбай, Саляновдай кылып, Чудиновдай кылып, Ташиевдай кылып соттоп, бирок отургузбай штраф салып, чыгарып эле койсо, рейтинги авторитети түшмөк. Бирок элдин аябысына ошондон улам колдоосуна ээ болбой калмак эле деп мага өкүнгөндөй болду да, мындай ошого. Бирок тагдыр өзүнчө чечет эмеспи? Кандай болсо ошондой болду. Мына бул жерде олтурган философ, биздин саясатчы байкелерибиз, Берик Шишенбаевич, Осмон Акынбаевич баары Исмаил Исакович айтты да, ошол кырдаал тескерисинче эффект берди депчи. Бүт мамлекеттик ресурс, массалык маалымат каражаттар, күч органдар жөн эле басага алып, бир кишини уйпалап, эреже сактабай жасап атканда эл адилет туура эмес болуп аткан жака колдоо көргөзөт. Майда чүйдө каталар болгон болсо, аны жөн эле мындай кечип коет. Анан ошондой бир коомдук пикирди трансформация кылып түп тамырынан өзгөрткөн ошол окуяны ушул Атамбаев жасады. Балким ал ошону өкүндү деп ойлодум. Мен ошондой деп ойлодум. Ал өзү кандай айтты, ал табышмак түрүндө айтты да. Ал табышмак түрүндө айтты, мен ушундай чечим эледим.